Ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Кадыр Маликов. Назарыңыздарда НТС каналында 100 суроо көрсөтүүбүз. Адилеттүү мамлекет башчы деген кандай болуш керек? Жараткан Аллах Тааланын бир сапаттарынын бири бул адилеттүүлүк. Адамдагы адилеттүүлүк анын мүнөзүндөгү эң жакшы сапаттарынын бири болушу керек. Ал эми мамлекет башчыны айта турган болсок, башчы деген эң биринчиден айкөл болушу зарыл. Бул деген кечиримдүү болуп, бардыгын көрө билип жана бардыгына тең мамиле кылып, данышман боло билүү. Бардык көйгөйдүн себептерин билип жана жөнгө салып турса, анда андай адилеттүү башчыны элдин баары сыйлайт. Эгер башчы адилеттүү болуп, ал бийликтен кетсе дагы артынан жакшы сөз коштоп жүрөт. Эгер падыша адилеттүү болсо, анда карапайым калк андан колдоо аларын билип, аны коргоочусу катары эсептейт. Ал эми бүгүнкү күндө андай адилеттүү башчыны кездештирүү кыйынга турууда. Адилеттүү падышага бул сапат Аллах Таала тарабынан акырындык менен ага берилген тарбиянын негизинде ыйгарылат. Буга чейин ушул сапаты менен жашап келген адам анан ал башчы болуп келгенде ушул сапатынан тайбайт. Аллах Таала адилеттүү зат. Анын адилеттүүлүгү эмнеде жатат? Ал бардыгына тандоо укугун берип жана ар бирибизге бирдей мамиле кылат. Адилеттүү башчы да ошондой болуш керек. Андай башчы алсыздарды коргоп, адилетсиздик менен күрөшкөн адам. Ал эми башчынын адилеттүүлүгү анын ыйманына, Кудай болгон ишенимине жараша болот. Ыймандуулук бул адилеттүүлүк сапаттын өзөгүн түзөт. Адилеттүү болуу сапаты бул жараткан тарабынан берилип, ал көп убакыттар бою ар кандай сыноолордун негизинде адамдын алган тарбиясына жараша ээ болот. Өз башынан ар кандай сыноолорду көрүп, алардын баарынан сабак алган адам кийин башчы болуп келгенде бардыгына чын ыклас менен кызмат кылат. Андай башчы ар дайым ушак айымдан алыс жүрөт. Бирок андай башчыны бүгүнкү күндө кезиктирүү кыйын. Эгер Аллах кайсы бир коомго ушундай башчыны бере турган болсо, анда ал коом эң бактылуу. Бул боюнча мындай хадис бар. Анда минтип айтылат: Кыямат күнү бир гана Алланын тактысынын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбойт. Мына ошол көлөкөгө алына турган адамдардын бири бул адилеттүү башчы. Азыркы башчылардын адилеттүү болууга аракет кылуусу алардын өздөрүнө эле пайда. Анткени бийлик адамга сыноо катары берилет. Эгер кайсы бир адамга бийлик бериле турган болсо, анда ал муну жыргалчылыгын эмес, сыноо деп билиш керек. Бийлик бул жакшы жашоонун себеби эмес, бул жараткан Аллах Тааланы адамга болгон сыноосу. Анткени бийлик үчүн да жооп бере турган күн келет. Кыямат күнү ар бир башчы кол алдындагы ар бир ыза тарткан адам үчүн, жетим жесирлер үчүн жооп берет. Ошондуктан ыймандуу боло билиш керек. Бул адамдын өзүнө жараша болот. Ошондой башчы гана бийлик үчүн Аллах алдында жана эл алдында жоопкерчилигин сезе алат. Үй бүлө куруунун алдында түгөйлөр болочок жубайынын же жолдошунун кайсы сапаттарына көңүл бурушу зарыл? Менимче бардык эле сапаттарга көңүл бурулуш керек, бирок ыймандуулугуна көбүрөөк басым жасалышы зарыл. Анткени ыймандуулук өзүнө көп жакшы сапаттарды камтыйт. Ыймандуу болгон адам алгач өзүнө өзү көзгү, андай адамдан сүйүү жана башка жакшы мамилелерди күтсө болот. Булар эң башкы сапаттар болгондуктан ушул жагына көп көңүл бурулушу керек. Бирок биз өзүбүзгө түгөй издөөдө көбүн эсе сырткы келбетине жана социалдык абалына көңүл буруп көнүп калганбыз. Чындыгында түгөй тандоодо эң биринчи анын ыйманына карагыла деп биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам насаат кылган. Эгер ыймандуу жубай же ыймандуу жолдош болсо, анда бул жараткан Аллах тарабынан берилген чоң белек катары эсептелет. Интернет күч алган заманда адамды бир заматта атактуу кылып же аны такыр жаман көрсөтүп коюу оңой. Ал эми исламдын ушак эмиштерге көз карашы кандай? Ушак кылуу исламда катуу тыюу салынган. Бул чоң күнөө болуп эсептелип, Куранда бул өлгөн бир туугандын этин жегенге барабар деп сыпатталат. Мындан да чоң күнөө бул жок нерсени ойлоп табып, аны башка адамга жармаштырып, артынан кеп кылуу. Ал эми интернет айдыгы күч алып, ал аркылуу ушак айындардын жайылышы бул кыяматтын бир белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерин биринде кыямат күндүн белгилери бул ушак кептердин жана көз ачыктык кылгандардын жайылышы деп айткан. Пайгамбарыбыздын убагында адамдар кантип эле ушак кептер бүт дүйнө боюнча жайылып кетсин деп таң калышчу. Ал эми бүгүнкү күндө ушак айындар маалымат каражаттары аркылуу заматта тарап глобалдуу мүнөзгө айланууда. Бир нерсе болуп болбой туруп эле адамдар ал боюнча ар кандай кептерди ойлоп таап, бул тез эле коомго жайылып кетүүдө. Мындай учурда мусулмандар эмне кылыш керек? Албетте ар бир калп сөз бул шайтандан. Аллах Таала Куранда чындыгында силерге чындык келди, калп жоголду дейт. Чындыгында калп деген жоголуучу нерсе. Эртеби кечпи чындык келет жана эртеби кечпи калп да жоголот. Мына ошондуктан кандай гана кептер жайылбасын мусулмандар тынсызданбаш керек. Эгер кайсы адам тууралуу ушак жүрө турган болсо, анда деле маалымат каражаттары аркылуу өз далилдерин келтирип, ага каршы туруп, же болбосо сотко кайрылса болот. Эң негизгиси
Ушак тараткан адам кыямат күнү Аллах алдында өз кылыгы үчүн жооп берет. Ошондой эле бул дүйнөдө да жооп берет. Анткени адам бирөөгө кандай мамиле кылса, ал сөзсүз өзүнө кайрылып келет. Бүгүнкү күндө көрүп эле келебиз. Эгер бирөө башкага жамандык кыла турган болсо, ага да ал жамандык кайрылып келип жатпайбы? Бул кыямат күнүнүн жакындыгынын бир белгиси. Ошондуктан бир сөздү айтып же таркатаардын алдында ойлонуңуздар. Анткени ар бир сөз кылыч сымал. Андан кайсы бир адам жарата алып калышы мүмкүн. Ал эми мусулмандарга карата жаман сөздөр айтыла турган болсо, анда Алладан коргоо издеңиздер, дуа кылыңыздар. Эң негизгиси интернетти туура колдонуп, ошондой эле маалыматка туура мамиле кылыңыздар. Азыркы убакта жаштар баарына бат жана оңой жетүүнү каалашат. Ал эми кандайдыр бир жетишкендиктерге жетиш үчүн адам кандай сапаттарга ээ болушу керек? Жаштар кандайдыр бир жетишкендиктерге жетиш үчүн алгач кесипкөй болууга аракет кылыш керек. Исламдагы кесипкөйлүк деген эмне? Бул деген сөзүнө туруп, жана табышталган иштерди ийине жеткирип аткаруу. Адам деген аракетчил болуш керек. Кандай болгон күндө да кол коштуруп отуруп калбаш зарыл. Ошондой эле ар бир ишти Алланын аты менен баштап, Алланын ыраазычылыгы үчүн жасаш керек. Эгер кайсы бир иш Алланын ыраазычылыгы үчүн жасалбаса, анда ал сурак күнү эч нерсеге татыбайт. Эгер бир иш Алланын аты менен башталып, бирок ал кийин ийгиликтүү болбосо дагы, Аллах ал ишти жакшы иштердин катарына кошуп коет. Ошондуктан мусулмандар кандай ишти баштабасын, аны аягына чыгарууга аракет кылыш керек. Ар бир ишти ийине жийине чейин өздөштүрүп, ошол тармактын адиси болууга аракет болуу зарыл. Бул албетте ийгиликтин жана ырыскынын себепкери болуп калат. Ананда албетте сабырдуулук жана талыкпаган эмгек керек. Сиздер менен мен Кадыр Маликов болдум. Сиздер 100 суроо көрсөтүүсүн көрдүңүздөр.